Салам достор. Бүгүн Этномедиа дагы бир сонун жерде коноктобуз. Бүгүн Радик Эшимов аттуу режиссер өзүнүн Байкуш аттуу тасмасын экранга чагылдырып жатат. Бүгүн жабык көрсөтүүдө белгилүү актерлор, белгилүү ырчылар бүт бар менен маек курабыз жана ушул тасма жөнүндө кичинекей болсо да маалымат силерге жеткиргенге аракет кылабыз. Ошондуктан биз менен болгула, аягына чейин отуруңуздар, кеттик. Сен да ойлойсуң бүгүндө жатып кечинде, тамекини таштасам деп, жаңы жашоо баштасам деп, жаштык кездин оттой жалындаган кезинде, мезгил менен ашпаса деп, бул бакытым шашпаса деп. Жакшы, толкунданып атам. Бул канчанчы тасмаңыз негизи? Так, Ванчопа, андан кийин Беш бармак, Кошуналар кинодо бул 4-нчү экен. Ар бир тасма тартылган сайын мындай өзүңөргө сезилип атабы, опыт алганыңар? Негизи сериал тарткан мага көбүрөөк жагат. Сериалдарды көбүрөөк тартып, мындай телевизиондук долбоорлорду көбүрөөк тартып көнүп калып турмун. Кино тарткандан кийин аябай сезилет да. Анткени кинонун немеси мындай кинотеатрга көргөзгөнү презентациялар башкача да. Мисалы, сериалдын презентациясы YouTube'да же телевизордо болот, мен үйдө жатып алып, эми жакты болуш керек деп ойлойм да. Мында сразу билинет, элдер чыгып баратканда эле кээ бирде мындай музыкасы жакшы болуп калыптыр дегенде. Бул баягы жоопкерчилик көбүрөөк экен бул жерде. Негизи Радик Эшимов 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? 10 жылдан кийин Кудай буйрса Netflix же башка бир стриминговый сервистерге, мисалы бизде Этномедиа бар го, ошондой эле стримингтерге бир сонун сериал же тасма жаратам го деп үмүттөнүп жүрөм. Буюрса ошондо тасма сизден күтөбүз. Маанай кандай? Эң сон фильмдегидей эле сон. Фильмди көрдүңөр өзүңөр же көрө элексиңер? Жок, мен атайын көргөн жокпуз. Атайын негизи болгон, көрөлү чогуу деп. Анан атайын көргөн эмеспиз. Закрытый покаста эли менен чогуу көрөлү деп. Тартылып жатканда кандай кыйынчылыктар болду негизи? Кыйынчылыктар түнгө чейин иштеп атты. Ошол эле болду. Атак бардыгы команда сон болду, продюсер, режиссер бардыгы сон, ошондуктан мындай особо эле кыйынчылыктар болгон жок. Ошол эле түнгө чейин 14 сааттан 16 сааттан иштеп калдык, ошол эле. Сиздин негизи баягы келинчегиңиз менен бир тасмадан көрөрмандар көрө алабы? Негизи мындай пландарыңарда бар? План бар, негизи ооба. Пландар бар. Кудай буйрса, жакшы сценарий жазып алсак эле сөзсүз түрдө тартабыз. Буюрса тасма элдин купулуна толот деп ойлойсуз? Ооба, айтып атышат, көргөндөр айтып атышат, жакшы тасма болуптур. Буйрса, эми бүгүн өзүм көрөм, анан байкайбыз да. Комедия сон болот деп ойлойбуз буюрса. Жакшы башкы ролдо жакшы актерлор экен. Радик Эшимовдун өзүнүн баягы тасмаларын көрчү элеңер мурда мындай тартылып жүргөн? Ооба. Жакшы эле болот деп ойлойсуң? Ооба, Кудай буйрса, эми Радик Эшимов байкебиз мындай тажрыйбалуу эле режиссер болуп калды буюрса. Кинолорун көрөбүз. Азыр эми жакшы кинону күтүп атабыз буюрса. Сценарист болчумун. Өзүбүздөр 3-2-де, тамаша 3 киши сценарий жаздык. Анан ошо үчөөнүн бирөөсү мен. Бул идея каяктан келди негизи? Канча айда жаралды? Так, бул июньдан баштап же майдан баштаппы? Ошол дата менен негизи жашоомдо эле жокмун да, бирок майдан баштап жазып тартып ошентип эле азыркыга чейин келатабыз 4 айдан бери. 4 ай даярдык болду. Негизи бул эл кандай кабыл алат деп ойлойсуңар? Өзүңөр тасманы көрдүңөр. Кандай баа бере аласыңар? Мындай ойлоя точно 100% билем, элге сөзсүз бул кино жагат го дейм. Трейлерин көрдүк, ошо байлар менен кедейлердин салыштыруусу болот окшойт. Алардын ошо Нуркул башкарман экен, Кутман экөө. Ошо трейлерде көргөндөй эле Нуркул кедей бала, Кутман бай бала, анан ошо Кутмандын деңгээлине көтөрүлөм деп бирдеме кылабы, уурулук кылабы же бирдеме бир жактан чоң суммада акча алабы, билбейм, ошондой сыяктуу деп ойлоп атам. Сиздин оюңузча бул тасма жөн эле гана баягы күлкүмүштүүбү же дагы бир кандайдыр бир сабак катары тасма дейсизби? Мага сценаристтер эми дос балдарым болот. Ошолор айткан эми жөн эле элди күлдүрө бербестен ошо сабакта берели элге, элди кино аркылуу тарбиялайлы деп. Сен да ойлойсуң бүгүндө жатып кечинде, тамекини таштасам деп, жаңы жашоо баштасам деп, Радик досуңуздан кандай тасма күтүп атасыз? Радиктен күткөндө акыркы кездерде Радик жакшы тажрыйба алды, буюрса эл оозуна алынган режиссерлордон болот. Буюрса бул тасмада жакшы тасмалардын бир катарын толуктайт деп ишеничтебиз. Буюрса кинодон көргөндөн кийин байкайбыз да, буюрса жакшы кино болот деп ишенем. Өзүңүздө эмне жаңылык? Сизди качан көрөрмандарыңыз тасмадан көрө алат?
Эми айта албайм, эртең же бүрсү күнү деп буйруган күнү көрө алышат. Эми биз көбүнчө тасма жагын эмес, башка жактарда жүрөбүз. Азыр тасма, азыр тасмага переключение болбойчу. Буйруса албетте сонун болот. Ал жакта мен тартылгам да. Эми ал сиз билебиз, кыйынчылык бул тасмада сиз үчүн кайсыл жери кыйын болду? Негизи тасмада эң башында өзүмдүн образымды бир топ таба албай кыйналып аттым. Себеби башка тасмалар айырмаланат да образымчы. Ошол жактан кичине кыйынчылык болбосо, аны түшүнүп, сезип билгенден кийин оңой эле болуп кетти. Негизи Толкун Арзыкеева ким негизи? Например, сизди ушундай негизи сизди баягы ырчы дагы катары билебиз, и актриса катары. Сизге өзүңүз жан дүйнөңүзгө кайсыл тарап жакыныраак? Азыркы учурда актрисалык тарап жакыныраак болуп атат. Себеби өсчү жерлер көп да, багындырчу жерлер көп. Ал эми ырчылык жактан балким кичине дем жетпей аткандыктанбы, ырбарымды дагы көптөн бери чыгарбай калдым. Бирок кантсе дагы эки жакты тең алып кеткенге аракет кылам. Толкундо болуп атабы? Ооба, толкундан жатам, мына ошондой эле адам көп келди. Кудайга шүгүр, рахмат баарыңарга келгениңер үчүн. Ошол үчүн дагы экшн болот деп эки жагы кыймылдапчы ошого. Сиз эмне себептерден бул тасмага режиссер болуп калдыңыз? Ой, продюсер кечиресиз, продюсер болуп калдыңыз. Бул менин кыялым болчу. Өз өмүрүмдө бир гана жолу жок дегенде бир кино тартып коеюн депчи. Өзүм ушу кино чөйрөдө аралашып жүрүп калдым. Анан өзүм өлө интересный болду да, бул кино тартыш кандай, негизи эле продюсирование бул кандай чөйрө. Анан билем көрөбүз азыр мына 15 миң тегин көрөбүз. Буюрса, продюсерлик бул негизи акчадан тышкары эмне кызмат кыласыңар? Бул тасмага эмне салым кошосуңар? Бул мен үчүн бул чоң сабак болду. Бул адамдар менен туура мамиле түзүү. Ар бир адам менен бул биринчи учурда ошол эле биздин партнерлор менен, андан соң биздин команда жана ошондой эле конокторубуздар менен ар ким мындай жакшы мамиледе болуу жана красавчик болууну үйрөндүм. Бул тасмада өзүңүз аткардыңыз беле, ролуңуз барбы бир? Ооба, бир кичинекей бир эпизоддо тартылып калдым, бирок биз мына жаңы келет актерлорго кичине эме бердик. Мүмкүнчүлүк бердик. Менин оюмча жаңы келет актерлор өтө сонун өз ролун аткарышты жана ошондой эле биздин байкебиз менен эжебиз, бул Аскар байке, Гүлжамал эжеке профессионалы, что с них сделать? Конечно, они лучшие. Өтө сонун билеп коюшту, ойношту. Сен да ойлойсуң бул күндө жатып кетчинде, тамекини таштасам деп жаңы жашоо баштасам деп жаштык кездин оттой жалындаган кезинде. Виктор Усенов, вы его знаете. Второй режиссер проекта «Байкуш», ну и самое главное, талантливейший, креативный наш друг Радик Яшимов, режиссер. Короче, собирай свои тряпочки и пошла отсюда вон. Эмне болуп кетти, айтпайсыңбы? Беш бирден болуп кетти. Мезгил менен ашпаса деп, бул бакыттын шашпаса деп, ошунан түнөктү келип токтогостон капканда, тон жадаганды, ара ойдун артын коштой күтүлбөгөн жаман. Спасибо большое. Дамы и господа, разрешите буквально 10 минут вашего времени занятий. Хотелось бы прямо сейчас сюда позвать ту самую команду, которая сделала этот фильм. Вроде когда титры закончились, вот когда у меня волнение закончилось. Наши лучшие актеры, ну сюда потихонечку давайте. Кайфуй, для тебя. Это его дебютный фильм. Впервые он снял Болдырь. Артист играл другого человека, здесь антагонист. Как тебе? Вот вам еще раз похлопать, спасибо большое. Я задам честный вопрос, мне нужны честные аплодисменты. Это закрытый показ новой комедии «Байкуш». Уважаемые зрители, как вам фильм?
Кандайсыздар? Мана кандай? Сон. Жакшы элеби? Элдин ушундай кол чабуулар күттүңөр беле? Жок, албетте. Күтпөйбүз да, толкунданып, жагабы, жакпайбы, түшүнөбү, маанилер кандай болуп калат деп ошону эле ойлоп отурдук. Аягына келип калганда түшүнбөй калдык. Азыр ыраазы болдуңар ушундай элге жакканына? Ооба, албетте. Мен ойлойм, ошо сценарист болуп башынан баштаганда, идеядан башталганда азыр ошо максатыбызга жеттик. Буюрса, тасмада байкап калдык, кичине бир уландысы тартылгандай бир нерсени байкадык. Болобу ошондой уландысын күтөбүзбү? Ооба, уландысы буюрса болот деп айталы. Буюрса болот. Кандай болду? Тасма сонун болуптур. Эми биз балдарды, режиссерлорду, продюсерлерди тек КВН кезден бери билебиз. Жакшы болуптур, актерский составда жакшы болуптур, башка ролдо мен өкүл балам ойноду. Кутманбы? Ой, то есть Нуркул. Андагы играсы, оюндар жакшы болуптур. Күлүп отурдук, каткырып, кыскасы купулуңарга толду. Ооба, купулубузга толду. Бирок мындай негизи мындай адамдын бай менен кедейдин ортосундагы мындай бир барьер бар. Жана үй бүлөлүк маанини камтып кеткендери мага аябай жакты да ошол жагы. Буюрса элдер жөн гана күлбөстөн баягы өзүлөрүнө дагы бир тарбиялык мааниде бир алышат экен да. Ооба, анан балдарга ийгилик каалайбыз, прокаты жакшы болсун, элге жаксын. Жолдошуңуздун ойногон купулуңузга толдубу? Ооба, аябай сүйүнүп атам, ар бир көргөн сайын карап суктанып кетип атам көрөм. Сизде көбүнчө баягы белгилүү ата-энеңизден Альбина Имашева, Арнис Байкебизди тааныйт. Бирок сизди көбүнчө азыр баягы Нуркулдун келинчеги деп айтабы же Альбина Имашева кимдин, Арнис агайдын кызы деп айтабы? 50-50 болуп калды окшойт. Баары кээ бирөө Нуркулдун аялы, кээ бирөө ушундай. Буюрса силерди качан чогуу тасмадан көрөбүз дагы? Нуркулду барбы ошондой көрүнгөн? Бар го дейм, Нуркулдан сурап көрүш керек анда. Каршап белиңиз. Рахмат. Тасма эми чынында сонун, аябай башкача элестетип атканмын. Бирок эгер көрөм десеңиздер, аябай баарына кандай рекомендация берем. Мындай бул жерден кандай тарбиялуу мааниде бир нерсе алса болот бекен? Эми эң биринчи эле бул адам болуу, анан бул жана ошондой эле кылмыш жазанын алдында ойлонуп жазуу да ошол нерсени. Ошон үчүн кылмыш жазабайбыз деп көрүүчүлөргө да айтабыз. Албетте, кылмыш жазганды кылбагыла болбойт. Менин оюмча, кыргыз кинематографиясында эң жакшы кинолордун бири болду. Буюрса көрүүчүлөр абдан буюрса мен гарантия бере аламын. Киного келип көрүп кетсеңер, арманда калбайсыңар. Бүткүл Бишкек кинотеатрынан көрөбүз. Ооба, буюрса Москвада да көрө алат биздин мекендештер. Кудай буюрса, кино аябай жакшы. Кандай десем, пафос жок, поучительный, биздин кыргыз үй бүлөлөр жөнүндө да аябай жакшы. Карапайым жүрөгкө, карапайым жөнөкөй адамдарга жүрөгкө тие турган кино болду. Мына достор, ошентип биздин көрүүс аягына келди. Бул тасма көрүүчүлөрдүн, коноктордун купулуна толду. Абдан баары күлүп, каткырышып, кол чабышып кетишти. Буюрса ушул тасмаларды Кыргызстан кинотеатрынан көрө аласыңар. Жана буюрса жакын арада Этномедиа тиркемесинен көрө аласыңар. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Комментарий жазыңыздар, өз каалооңорду лайк басыңыздар, биз менен болуңуздар.